Ал звонить etse барчынар билгенин кылып ал деп ошентип атпайбы. Өтө оор травма алган, баш мээси чайкалган, буту сынган, колу сынган. Айткан менен мындай жогору жактан чечилсе жакшы болот эле, ушуну бар деген токтотуп. Биздин бир негизги көйгөйлөрдүн арасына кирип атат. Скутерлер менен самокаттар менен кайрылуулардын саны жылдан жылга өсүп атат. 2024-жылы 68 бала электросамокат менен кайрылган. Электросамокаттын сүзүп кетүүсүнөн жабыркаган. 2025-жылы мына Алтайдын деңизи болуп атат. Жыл башынан баштап бул жерде 38 деп жазып тур, бирок так маалымат алганда мына бир аз көбүрөөк. Себеби бизде жаткырылган оорукалар менен амбулатордук кайрылуулардын саны 2 башка болуп кеткен үчүн жалпы алганда бир 100дөн ашык бала бир гана самокат менен жабыркаган. Скутерлер боюнча булардын мотордуу, анан электрический деп бөлүнөт, бирок ылдамдыгы булардын айырмасы жок да. Анан көпчүлүк учурда бар жаш жеткинчек балдар айдоочу кереги жок болгондуктан ошол балдар эле. Булар аябай эмоционалдуу, жанагы бир баягы кандай десем, бир нерсеге умтулуп, жаш эмоциялуу болгон үчүн аябай мындай тез ылдамдыкта тез айдашат да, ашып айдашат. Ошон үчүн ушул жаштагы балдардын көп травмага алып келишине себеп болот. Булардын айынан жашы жетелик кичинекей балдар, 4 жаш, 5 жаштагы балдар, ата-энеси менен барып паркта жүргөн учурунда, же жол болсо жөн эле пешеходдо жүрчү жолдо бараткан учурунда травмага болуп калып атат. Бизде акыркы ушу май айында бир күндө 4 бала келди, бир эле күндө 4 бала, экөө тең ушу скутерде барат авария болушкан. Бирөө сүзгөн эмес, ошо бирөө эки дос бала бирөөнүн аркасынан учкаштырып барат авария болушкан. 1 сааттын ичинде экинчи травма келди. Ал дагы ошол өзүнүн сүйлөшкөн кызы 16 жаштагы экен, тууган күнү болуп, тууган күнүнө кетип баратып, скутерден авария болуп кетишкен. Өтө оор травма алган, баш мээси чайкалган, буту сынган, колу сынган. 2024-жылы 68 бала кайрылыптыр. Ооруканага анын ичинен 10 бала жаткырылган. 2024-жылы, 2025-жылы 16 бала жаткырылыптыр. Ушул неме боюнча электроскутерлер боюнча 38 бала ооруканага кайрылыптыр. Түндө прогулкада паркта тетик эме жакта жүрүшүптүр. Көчөдө ушул билбейм кайсы бир эмеси. Жүрсө самокат бул элди аралап кеттир, жөн элечи жана самокат. Эл жүрбөй турган эле жерден аралап кетип, анан дагы бир чоң эле аялды сүзүптүр. А бул велосипед менен жүрсө, буну тоголото сүзүп, буту эки жерине сыныптыр. Тиши эки, маңдайкы эки тиши кыймылдап калыптыр. Аны ушул шаардан самокат дегендин бир правила ойлоп тапкылсын, же болбосо токтотсун, айдай турган жерде айдасын. Биз деле көчөдө кетип атсак, кадимкидей эле сүзүп кетет, өзүбүз качабыз. Тротуар менен жүрүп келе атсаң деле айнан чоң кичинеси карабай эле атыраңдатып айдатышат да, сүзүп кетейин дешет. Телефон номери мага бергеннен эме кылсам, барчынары дейт мага телефондон. Жагыз эмне кичине адамкерчилик кылып сурап койбойсуң жок дегенде. Келип, ушундай эмне болду эже деп мындай жакшы сөзгө адам деле жылуу сөзгө жылаан ийинден чыгат дейт. Келип сурап койсо, кокуй кыз экен, бала да деп биз деле баа кечирим адамкерчиликке келесиң да. Ал звонить etse барчынар билгенин кылып ал деп ошентип атпайбы. Биз мындай айткан менен мындай жогору жактан чечилсе жакшы болот эле, ушуну бар деген токтотуп. Азыр көп эле случайлар көп болуп атат. Мисалы мына бир жерде дарыланып түшүп кеткен оорулар дагы. Өткөндө мына бир жерден дарыланып чыгып жактырга бир ооруна кетип баратсам, ошол жерден скутер түшүп кетти. Самокаттар түшүп кетти. Ошолордон көп болуп атат. Ушунуга бир баягы биз түшкөн оорулардын баарын колубуздан келген аракет кылып дарылап атабыз. Ошо мен эл журтка айтар элем, жогору жактагы биздин отурган жогору жактагы кишилерге айтар элем, ошолорго бир көңүл бурса деп. Мен негизи эле ушу ата-энелерге айтып кетет элем, жаш жетелек балдарга 17-18 жашка чейин чыкканга чейин электросамокат мингизүүгө тыюу салса аябай колдойт элем. Себеби жаш балдарыбыздын ден соолугу баягы майып болуп калуу коркунучунда турат.